Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга чоң салам. Оклахома штатынан жүк алып үйдү көздөй Агая штатынын Колумбус деген шаарына кетмекпиз. Бүгүнкү жүктү мен 5:30 чейин алышым керек болчу. Жолдо трафик болуп кеч келип калдым. 6:30 болуп кетти. Келсем баардыгы жабылып калыптыр. Тияктан бир гана кишини көрдүм. Абдан чоң база экен. Мен бул жактан гүл алып кетмекмин. Жана базадагы гүлдөрдү алып барып, бул жактан бир жерден алып 1000 майл айдап, бул деген 1000 майл деген 1600 километр айдап барып Колумбуска жетмекмин дагы. Кудай буйрса 9 чоң супермаркетке жеткизишим керек. Ушундайда груздар болот, бир жерден алабыз. Анан жеткиргенде 9 чоң супермаркетке апарабыз. Мен кышында ёлкада ташып калгам. Мичигандан көбүнчөсү алчумун да, анан Теннесси, ар кайсы штаттарга барып 7, 8, 9 чоң супермаркеттерге анан ёлкаларды өткөрүп берчүмүн. Азыр мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп койбоймбу? Мекендештер да сурайт да. Эмне алып келесиңер деп. Кандай жүк ташыйсыңар деп. Өзүңүздөр көргөндөй мына кызыл машка турат. Кызыл машка каалаган жүктү ташый берет. Эмне берсе баарын ташыйбыз. Кээ бирде рулон кагаз ташыйбыз, кээ бирде кока-кола ташыйбыз, кээ бирде ар кандай жыгачтан жасалган нерсе ташыйбыз. Продукту ташый беребиз, арбуз да ташыйбыз. Мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Мен моундай вазадагы гүлдөрдү алып кетем. Атайын пластмассага гүлдөрдү салып отургузат да, ушундай гүлдөрдү супермаркеттерден сатат. Анан элдер сатып алып, королоруна коюп, үйлөрүнө коюшат. Бул бокс трак экен. Муну эртеңкиге даярдап коюшуптур. Бул болсо жарымынан экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Анан мага да ушундай гүлдөрдү салып берет. Анан бир супермаркетке барганда 2 тачканы калтырам, бир супермаркетке барганда 10ду калтырам, бирөөсүнө 5ти, ошентип ичине салып берген нерсенин баарын кетириш керек. Мына бокс трак деген ушундай достор. Кээ бирөөлөр Америкага келип, жөнөкөй право алып, мына ушундай бокс трактарды Американы кыдырып иштеп жүрүшөт. Бул жакта теплицалар абдан көп экен. Мына теплицанын ичинде көрсөтөм. Көбүнчөсү мындай жерлерде мексиканецтер иштейт достор. Мына теплицанын ичи трубалар бар экен, трубалардан жылуулук кетет. Тиги башына чейин пластмасса идиштеги ар кандай гүлдөр түрлөрү менен. Анан бул жакта территориясы абдан чоң экен. Бул жагы примерно 2 километр, узундугу 2 километр, турасы 2 километр болот окшойт. Мына өзүңүздөр көргөндөй американецтер колдонгон гүлдөр. Теплицанын ичинин бүт баары. Бул жагында да теплицалар бар экен, абдан көп. Кете берет экен тиги аягына чейин. Азыр биз достор кичине өйдөрөөк чыгалы. Өйдөрөөк чыгып дагы көрсөтөйүн анча мынча нерселерди. Андан кийин өткөндө айткандай кыскача бир маалымат берейин бала бакчалар жөнүндө. Өзүм билгенди. Анан өзүм дагы жубайым Бруклинде жашап жүргөндө бала бакчада иштечү, ал дагы ошо бала бакча жөнүндө ар кандай нерселерди айтып калчу. Мен дагы бош болгон учурда жумушу бүткөндө жумушун жанына барып, анан тозуп үйгө алып келчүмүн. Достор, мына бул жакта мына трак турат. Бул болсо компаниянын трагы, кичинекей болот, удобный болот. Ушундай докторго коет. Док деген бул жакта налевой док деп турат. Атайын жасалган.
трак арты менен ушул жерге келиш керек да. Мындайдан астыга чыгып туруп, арты менен ушул жерге коюп бериш керек. Бул жакта биринчи док, экинчи, үчүнчү деп кете берет экен. Билбейм канча док экен, а может 20 док. А бул жакта болсо ушу нулевой доктон бул нулевой докко трак келгенде мына могул гүлдөрдү даярдап коюптур жүктөп бергенге. Буларда эртең менен рабочийлер келет, көбүнчөсү мексиканецтер иштейт. Анан ушул гүлдөрдүн баарын мына моундай идишке тизет. Андан кийин тракторга дөңгөлөгү бар ылдый жагында. Ошо дөңгөлөгү менен сүйрөп барып, жеп жеңил болот. Анан бул дагы абдан жакшы жеңил жүк болот. Анан мияка жүктөп берет аягына чейин. Мына караңыздар. Кышы жайы дебей ушундай гүлдөрдү өстүрөт. Мына миякта ёлка турат. Көк, жашыл, кызыл, сары. Бул баракта дагы информацияларды полностью жазып коет. Биз дагы Walmart, ар кандай чоң магазиндерге барганда ушундай гүлдөрдү адамдар алып аткандарын көрөбүз. Бул экинчи докко ылайыкталган гүлдөр экен. Ушинтип анан тизе беришет. Мына бош жерлерге эртең алып келип тизишет да, анан ар жактагы темирлерге коюшат, достор. Анан мен офиси каякта болду экен деп издесем, могул жерде бир будка турат. Ичинде киши жок экен. Анан офиси бул окшойт деп ойлодум. Азыр кичине бийигирээк чыгалы. Эч ким жок экен. Анан турсам бир машина келип калды. Айтты: "Биз 5:30 үйгө кетебиз. Эртең менен саат 9-да жумуш башталат" дейт. Ушул көбүнчөсү ушундай жерлерде талаа жумуштарында көбүнчөсү мексиканецтер иштейт. Булар жер менен катуу иштейт, аябай иштерман болушат. Анан башында келгенде буларга калп айтпайын бир $50-60 күнүгө төлөп берсе деле бизге караганда 2 эсе катуу иштеп беришет экен. Мына бул главный офис экен. Мына көрүп атасыздар. Тетиңден ары кетет экен. Бүтпөй калган нерселерин эртең даярдап келген тракторга жүктөп бере берет. Аягы тетиңдей кетет экен. Бул айыл жери, Оклахома штатынын бир айылына келдик. Тиякта малдар жайылып жүрөт, ар жакта тоолор, суулар. Айыл жерде жашаган кишилер такыр башка. Достор, ошондой. Эми бала бакча суроосуна өтөлү. Мен да өткөндө сиздерге медицина боюнча кичине маалыматтарды бердим эле. Анан бала бакчалар жөнүндө айтайын деген себебим, бул дагы абдан көйгөйлүү бир маселелердин бири. Анткени мекендештер бул жака келгенде 2-3 балдары болсо көңүлдөрү ток болбойт. Биз алыс жерге барганда, биз иштегени бартабызда, анан балдарды эмне кылабыз, кандай кылабыз деп. Негизинен алганда бала бакчалар, бул мамлекеттик бала бакчалар жок, достор, Америкада. Жалаң частный деп коет, жеке менчик бала бакчалар. Бул жака көбүрөөк жашап калган адамдардын арасында ар кайсы жактардан келген адамдар бул жакта иштеп, анан ошо негизинен алганда эле Америкада бир нерсе ачыш үчүн бир определенный курстарды бүтүш керек да. 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык деп. Анан лицензиясын алгандан кийин, анан өзүңө лайыктуу бүткөн ишиңе жараша анан ишкана ачса болот. Ошо бала бакчаны ачыш үчүн дагы өзүнчө бир сертификат алыш керек. Анан бул жакта бизнес ачканда абдан жакшы, мамлекет абдан жардам берет, кыйнабайт. Башында 1 жылча эч кандай проверкалар келбейт, бутуна туруп алсын дейт. Анан определенный убакыт өткөндөн кийин билгизбей келип баса калып анан текшерип турат. Кафелерди да ошондой айтпай туруп текшерет. Анан биз кафелерге кирип баратканда да сыртында A, B, C беле ошо сыяктуу буквалар жазылып турат. Эң таза кафе, орточо кафе деп. Анан бир определенный уровенден түшүп кетсе, баягы таза эмес болсо, ар кандай нарушение болсо анан жаап салат кафелерди. Бала бакчаларда ошондой, бала бакчаларды дагы билгизбей текшерип барат.
нарушениялар болсо предупреждение берет дагы. Анан ал предупреждениялар экинчи жолу текшергенде кайталана берсе, ал бала бакчаны жаап салышат. Мен да жубайым ошо Бруклинде бала бакчада иштегенде абдан катуу, таза, кечикпейбиз. Ар бир балага ушунчалык катуу көңүл бурушат экен. Мен ушул видеонун тартаардын астында биздин мекендештердин эки мекендеш менен сүйлөштүм. Балдарын бала бакчага берет экен. Бала бакчаны негизи баасы эң биринчи очерет баягы мекендештерди кызыктырат. Ар кайсы штаттарда, ар кайсы шаарларда бала бакчанын состояниясына, чоңдугуна, кичинекейине карата ар бир штатта ар кандай экен. Бир мекендештер баласын ошо бала бакчага берет экен. $175 төлөйт экен. Жумасына $175 төлөйт экен. Ошону эле 4кө көбөйтүп койсоңуздар, бир айда төлөй турган акча чыгып калат. Дагы бир мекендеш менен сүйлөшсөм, ал жумасына 100 эмес $285 төлөйт экен. Ошондо өзүңүздөр элестетиңиздер, $1000 тегерегинде, 700-800 тегерегинде, ушул 1000ге чейин экен да, 1000, 800, 700, 900 айына кетет экен. Анан бала бакчалар бул жактан деген баягы ошо бала бакчага барып, заведующийна кезигип, анан баягы сүйлөшүп балдарды берсе болот экен да. Анан ар бир баягы мектептердикине окшош бала бакчалардын да бул жакта сайттары болот экен. Ар бир бала бакчанын ошол жака онлайн кирип, очерет барбы, балдарыбызды берсе болобу деп ар кандай суроолорду берип, анан данныйларды калтырып койсоңуздар, алар өзлөрү байланышып, анан эгерде орундук болсо бала бакчага алат экен. Эми баягы ковидке жараша дагы көптөгөн нерселер онлайн бүтүп атпайбы. Анан бул жакта Америкада балдарды 6 жума болгондон кийин садикке берсе болот экен. Бизде Кыргызстанда биздин айымдар төрөгөндөн кийин декретный отпускага чыгып, анан 1 жылбы, 1,5 жылбы, мен билбейм точносын, баягы иштешпейт, баланы багып. Анан ошол учурда иштеген жумушу определенный какой-то айлыгынын бир процентин төлөп берип турат. А бул жакта Америкада декретный отпуск деген жок экен. Ошон үчүн американецтердин баардыгы мен өткөндө айткандай, достор, баардык нерселердин кредитке алышат да. Машина, үй бүлөдө 3-4 киши болсо 3-4 машина, чоң 2 этаж үй болобу, 1 этаж болобу, үйлөрүн, эмеректерин, эшиктеги болгон нерселердин баарын кредитке алып коюшат дагы. Баардыгы бар, жашай беришет дагы, бирок кредитин төлөй беришет. Ошон үчүн жанталашып төрөлгөн бала 6 ай болгондон кийин анан садикке бере башташат экен. Мен да жубайым айтып калчу, ушунчалык кичинекей балдарды алып келет. Баягы американецтер дагы баягы суукка балдарын чыдамдуулугу өстүрөт. Анан кышында чилдеде деле машинадан баласын көтөрүп келатат, карасаң носкиси жок дейт. Мурдунан суулары аккан, ошондой балдарды алып келет. Көп жакшы көңүл бурушпайт деп. Анан баягы бала бакчада группаларга бөлүнөт экен. 1-группа, 2-группа, 3-чү, 4-чү, 5-чү группа деп. 5 жаштагы балдар, анан балдар 6-га чыккандан кийин прескул деп коет. Мектепке беришет. Мектепте бул как мектептеги садик сыяктуу да, өтө кыйнашпайт. Баягы мектептин ичиндеги садик сыяктуу. Анан анча-мынча алфавитти үйрөтүп, окуганды, анча-мынча санаганды үйрөтүп, анан баягы балдарды бири-бирине көндүрөт, мектепке көндүрөт. Ошондой эле ошо бала бакчада 5 группа болот экен, көбүнчөсү. Анан 1-группа, ар бир группанын аттары болот экен. 1-группаны, например, койон деп коет экен атын. 2-группаны карышкыр деп коет экен. 3-группаны түлкү деп ушундай аттарды коюп коет экен, достор. Анан 1-группада 6 жумалык бала, 1,5 айлык баладан баштап 1 жашка чейин балдар, кыздар болушат экен. Экинчисинде болсо 1 жаштан 2 жашка чейин, 3-группада
2 жаштан 3 жашка чейин, 4 группада 4 жаштан 5 жашка чейин, анан акыркы группада уже 5ке чыккан, 5тен 6га кеткен балдар болот экен. Анан бул жакта кичинекей балдар бар. Балдарга сиздер деген ай сайын акча төлөп жатасыздар. Ай сайын төлөп жаткан суммадан тышкары бул жака памперстерин ата-энелери алып келип берет экен, достор. Садик такыр памперс сатып албайт экен, анткени бая коркушат экен. Бул жактан ар бир кичинекей наристе аллергиясы болуп калышы мүмкүн. Анан ата-энелери билет да, кандай кайсы фирманын кандай памперс колдонуш керек. Ошо памперстердин баарын ата-энелери алып келип бериш керек экен. Анан деген баягы эмчектеги балдар бар да, ошолорго дагы сүттү ата-энелери алып келип берет экен. Баягы энелери ошо сүттү атайын идиштерге куюп, анан садикке берип коет экен дагы. Алар атайын холодильниктер болот экен, ошо холодильниктерге салып коет экен. Анан садиктерге баягы орноштуруп жатканда договор түзүлөт экен. Ар бир ата-эне менен договор түзүлөт экен садиктин ортосунда. Ошо договорго баланын данныйын жазып, ата-энеси өзүнүн данныйын жазып, керектүү документтердин баардыгын апарып, адресин жазып, анан ал жакта деген контактный 1-2 номерди жазыш керек экен. Бул Америкада ушундай нерсе бар. Биз дагы компаниялар менен договор түзүп атканда дополнительный номерлерди жазгыла, жана карточка алып атканда банктан, аяктан дагы дебит карточка алып атканда ушундай тааныштардын телефонун жазып койгула деген ушундай нерсе бар. Emergency деп коет. Эгерде бала менен бирдеме болсо, бир номерге чалып, ала албаса экинчи номерге чалып, анан ата-энелери, атасы, энеси дагы тааныштардын дагы телефонун жазып коет окшойт. Ошондой экен, достор. Анан бала бакчага барып ата-энелер таанышса болот экен, видеого да тартса болот экен. Бирок муякта Америкада абдан строгий экен. Видеого тартыш үчүн ошо бала бакчанын заведующий менен сүйлөшүп, анан бир дагы бала жок кезде, анан бир дагы воспитатель жок кезде барып сүрөткө тартып, өзүңөр үчүн ошо балдарыңар кандай бала бакчада жатат, баардык нерселерин тартып алса болот экен. Мен дагы ошо бир 2 бала бакчанын сүрөттөрүн коюп турам. Бирөөсү жанагы жумасына $175 төлөй турган бала бакча, экинчиси болсо жумасына 285 беле, 275 ушундай төлөй турган бала бакчанын сүрөттөрүн да коюп турам. Достор, анан бала бакчада бизде Кыргызстанда мындай да бир группада балдар бар. Например, 25 бала бир группада бар. Ошону бир воспитатель, анан жардамчысы болушу мүмкүн. Ошо 25 баланы баардыгына тамак берип, сүрөт тартыртып, уктаганда баарын жаткызып, ошентип карайт да. Бул жакта Америкада 4 баладан ашык баланы воспитатель карай албайт экен. Закон боюнча, например, биринчи группада 8 бала болсо, аяка 2 воспитатель карайт экен. А эгер бир воспитатель жумушка чыга албай калса, анан ошол жакта иштеген башка воспитатель менен заранее 2-3 күн мурун айтат экен да, анан ошо башка бирөө келип карайт экен. Эгер случайно проверка келип калса, айтпай туруп, бир группада 8 бала болсо, ошону бир воспитатель карап аткан болсо абдан чоң чатак болот экен. Ошон үчүн Америкада максимум бир воспитательница 4 гана баланы карай алат экен. Анан көбүнчөсү ошо сүйлөшкөндө буларга деген баягы кызыгы чоңдор жеген эле тамактарды беришет экен, баягы заказ менен алып келишет экен, пицца, ар кандай тооктун эттери. Анан баягы кичинекей балдарга сок эч качан бербейт экен. Булар энеси алып келген сүттү, анан суу гана беришет экен. Эч кандай сок берилбейт экен. Анан ар бир бала бакчада баягы өзлөрүнүн поварлары болот экен, бирок поварлар дагы
бул жактан дагы бир турап келип атат. Бул да кеч келген окшойт. Эртең мененкине күтөт. Мен дагы эртең мененки 8:30-9'du күтмөй болдум. Ошондо жугалак болушум керек. Анан кичинекей балдарга тамак бергенде өзлөрүнүн поварлары бизге окшоп баягы этти кууруп, сабизди ачып, пиязды ачып айткан. Булар банкаларда готовый гана нерселер болот экен. Ошол банкадагы готовый нерселерди эле баягы складтан алып чыгып, анан жылытып, же муздак береби, же жылытып береби, ошондой гана беришет экен. Булар өзлөрү майга этти кууруп, анан ар кандай мантыга окшош бизге ар кандай тамактар жасап берет да, картошка кууруп берип, андай жок экен достор. Анан сиздер балдарыңыздар ичип аткан тамактан жеп көрсөңүздөр болот экен. Эмне тамак ичип атканын баягы щепетильный болот экен да, американецтер абдан щепетильный болот экен. Баягы кээ бир садиктерде баягы камераларды коюп коет экен. Анан заведующийдин кабинетинин ичинен баардык группаларда эмне болуп атканын көрүп турса болот экен. Анан ошол бир программалары бар экен ар бир садикте. Анан ошол программалар менен ата энелери дагы өзүнө программа жаздырып, өзүнүн баласы ошо барган садиктин эмне кылып атышат, кайсы группада, качан уктап атышат, тамакты убагында жеп атабы карап турса болот экен. Ошондой кызык жерлери бар экен. Анан ар бир садиктин кире беришинде баягы код болот экен. Мен сүйлөшкөн эки мекендештен айтты, ошо биздин садиктин сыртында обязательно код болот дейт. Муну баягы бизге беришет дейт да. Беришет. Анан баягы садикке апарып, анан кайра алып кетип атышпайбы. Анан ар бир баланын негиз алганда эмеси болот экен, шкафчиги болот экен. Келгенде кийген кийим, курткаларын чечип, туфлилерин чечип, ошо полкаларга коет экен. Койгондон кийин анан ар бир баланын ошо полкасынын үстүндө карточка болот экен. Ошол жака деген баланы алып келгенде ошол карточкага баардык нерселер жазылып турат экен. Бала бүгүн саат канчада келди, кечикпей келдиби, ровно канчада алып кетти, ошолордун баарын жазып турат экен. Анан эмне керек болсо балага ошол жерге дагы өзүнчө кагазга жазып турушат экен күнүгө. Например, бир баланын памперси аз калды, аяка жазып коет экен. Кийинки жолу келгенде мынча памперс алып келгиле, же болбосо муну алып келгиле, тигини алып келгиле деп баягы керектүү өзлөрү чыгарбай турган нерселерди жазып турат экен. Анан бул бала бакчалар абдан пунктуальный иштешет экен. Америкада эми баягы бүт баардыгы туура убагында башталыш керек. Көп бала бакчалар, например, эртең менен 6:30-да ачылса, кечки 4:30-га чейин иштейт. Ошондо 6:30-да ачылса, баардыгы 6:30-да алып келиш керек экен. Анан кечинде 4:30-да жабылса, 4:30-дан кечикпей баланы алып келиш керек экен. Американын закону боюнча, эгер 1 мүнөт кечиксеңиздер, $1 төлөйт экенсиздер. Жана мекендешимдин бирөөсү айтып калды, мен бир жолу 10 мүнөт кечигип калдым. Анан барганда айтышты дейт, сиз $10 штраф төлөшүңүз керек. Бирок аякта орусча сүйлөгөн адамдар болчу дейт. Анан биринчисин кечирели, биз дагы бул жакта жазып турабыз. Мен эми баягы жүрөк тартып эсенгенен кишилер да бара берчи. Анан баягы сизди кечирейин. Анан баягы карточкага жазып турат да, эртең менен саат 4:30-да алып келди. Анан кечки 6:30-да алып келди, кечинде 4:30-да алып кетти деп. Анан ошол жаканан 4:30 эмес 4:40 деп жазып койсо, анда заведующий айтат да, бул 10 мүнөт кечигиптир. Эмнеге кана $10 штрафын алдыңарбы тигүү деп. Анан ошон үчүн көз жумуп коеюн, биринчи акыркы жолу болсун. Эгер кийин кечиксеңиздер, штраф алып турабыз деп. Ошон үчүн көп ата энелер кечикпегенге аракет кылып барышат экен достор. Анан кандай кызыктуу жерлер болот экен, баягы кичинекей 1 жашка чейин 6 жумадан 1,5 айлык балдардан 1 жашка чейин өзүнчө кроваттар болот экен. Кроваттарга жаткызышат экен көбүнчөсү. Анан ал жакта ошо памперсин кийгизип, жала аягын ороп деген сыяктуу атайын столдор болот экен. Ошол 1 жаштан өйдө көбүнчө балдар жерге жатышат экен.
ошо эки садиктен тең айтты, ошентип балдарды ошондойго көндүрөбү билбейм. Ар бир баланын спальниги деп коет экен, жана спальник баягы туристтер дагы тоого чыкканда баягы спальникке кирип жатып алышат го. Жерде ковролин, анын ковролиндин үстүнө бир килемге окшош немерден салып коет экен да, анан балдар уктаарда өзлөрүнүн полкаларынан жана спальниктерди алып чыгып, анан ошо спальниктердин ичине кирип эле анан укташат экен. Столдор көп болбойт экен, эми столдорду да коюп коет экен, бирок балдар аякта деген кичинекей балдарга катуу эч ким айта албайт экен, уруша албайт экен, оюнуна коет экен. Жерге жатып алып сүрөт тартабы, столго отуруп сүрөт тартабы, тамак ичкенде столго отуруп тамак ичеби, жерге отуруп тамак ичеби, өз ойлоруна коет экен. Анан көбүнчө ошондой бала бакчаларда көп сүрөттөрдү илгенге аракет кылышат экен. Ошол сүрөттөрдү баягы ар кайсы нациядагы кичинекей балдар баягы чогуу ойноп аткан сүрөттөр, чогуу отурган сүрөттөр. Бул жакта деген кичинекей чагынан башка нациядагы кишилерге көндүрөт экен да. Чочубасы үчүн баягы сүрөттөн көргөндө чачтары ак, бирөөнүкү чачтары кара, бирөө агышыраак, бирөө темный кожалуу, ошондой кылып балдарды көндүрөт экен. Анан бул жакта бизде Кыргызстанда бир группада воспитательный карайт да бир балдарды. Анан ал балдар бир жылга чоңойгондо ал группаны экинчи өйдөрөөк группага котороттан ошол воспитательди балдар менен чогуу кетирет. Америкада андай жок экен. Воспитатель 6 жумалык 1,5 айлык баладан 1 жаштык балага чейин карайбы. Анан бир жыл өткөндөн кийин балдарын өйдөнкү группага өткөрүп берет экен дагы, өзү ошол эле возрасттагы балдарды алышат экен. Анан өткөргөндө дагы булардын методдору башкача экен. Бир группада, например, 8 бала, 2 воспитательница. Ошол 8 баланы эле бир эле күндө өйдөнкү группага өткөрбөйт экен. Булар деген четинен бир баланы алат экен дагы, анан экинчи группага өткөрүп, бир күн апарып, аяктан ыйлап, мындай өзүн жаман сезсе кайра алып келип, башка баланы апарып, анан киймеси жакшыраак көнгөн сайын ошону апарып, анан баягы башка группага көнүп калат да, тиги жаңы барган бала. Анан чогуу жүргөн баягы кичине коркуп аткан баласын апарып, жанына кошуп, акырындан стресс кылбай өткөрүшөт экен балдарды. Аларды биринчи группадан экинчи группага өткөрүп атканда, экинчи группадан үчүнчү группага да ошондой жай бир-бирден бирөөнү апарып, ал жакшы өзүн чувствовать этпесе, аны алып келип, башкасын апарып, анан постепенно, а может бир жумада, а может 2 жумада акырын билгизбей анан өткөрүшөт экен. Балдарды стресс кылбаганга абдан катуу карашат экен. Анан ата-энелерден дагы сурап турат экен. Үйдө тынчпы, бир кокустук болуп кеткен жокпу, бир туугандар каза болуп калган жокпу, балаңар билеби, билбейби деп анан ошо ата-энелерге да айтат экен, бир үйдө бир өзгөрүү болсо, любой өзгөрүү, бир адрестен бир адреске көчсөңөр, ар кандай бир өзгөрүүлөрдү бизге айтып тургула. Эгер ошол балдарга билгизиш керек болсо, биз билгизишибиз керек. Акырындан баягы көндүрүп анан билгиш керек экен деп айтышат экен. Дагы эмнени айтсак болот? Жана биз сүрөттөрдөн да көрөсүздөр. Көбүнчөсү балдар жерге ойношот экен, сүрөттөр тартат экен. Анан бул сүрөт тартканда буларды сен муну тартышың керек, тигини тартышың керек деп айтпайт экен. Өзүнүн фантазиясына коет экен, карандаш берет экен дагы, анан баягы барак берип, балдар жүрү сүрөт тартабыз деп, эмнени тартканга керек, ошону тарткыла деп, анан каалаган сүрөттөрүн тартат экен. Сен обязательно могу сүрөттү күндү тарт, тоону тарт деп эч качан айтып, баягы заставлять этпейт экен да. Анан кээ бир садиктерде жана биз угуп жүргөн эле наушниктер болот экен. Ошол наушниктер менен буларга ар кандай детский музыкаларды коюп берет экен, кызыктуу бир жомок окшош нерселерди коюп берет экен. Анан балдар жанаша отуруп алып, анан наушникти кулагына тигип алып, кээ бири отурат экен, кээ бири жатып алып, анан угуп, кичине развитиясын өстүргөнгө аракет кылат экен. Анан садикте бул санаганды, анан жазганды үйрөтүү деген жок экен. Эми баягы алфавит, только алфавиттен ашырбайт экен. A, B, C деп
үйрөткөнгө аракет кылышат экен, бирок заставлять этпейт экен. Окубайм десе окубайт экен, окуйм десе окуйт экен. Бул нерсенин баары жанагы 6 жашта мектепке барат да, жана прескул дегенге барат, мектептин ичиндеги садик. Анан ошол жактан акырындан анан ошол жактан окуу башталат экен. Бул деле прескул деген бул мектептеги садикте бул билим берүү эмес, мектепке көндүрүү. Мектепке ар кандай балдар келет, баягы садиктеги чогуу жүргөн балдар келбейт да, ар кайсы мектептерге барат. Анан ошол бир жылдын ичинде стресс кылбай, балдарды бири-бирине көндүрүп, сүйлөтүп, ойнотуп, көбүнчөсү ойнотуп, определенный саат сүрөт тартыртып, анан баягы алфавитти кичине күчтүүрөөк, көбүрөөк эметип, үйрөтүп, ошондой кылат экен достор. Ошон үчүн өтө кайгыруунун кереги жок. Америкада каалаган шаарларыңыздарда, каалаган жерлерде, Бруклинге келсеңиздер, Бруклинде, Чикаго келсеңиз, Чикагода бала бакчалар бар экен. Ошо болгону бекер бала бакча жок. Жакшы карашат экен. Баягы аяктай көбүнчөсү дагы баягы орус, Россиядан келген кишилерди иштеп кылат да. Мен дагы жубайым ошо айтып калчу. Мияктыкы өзгөчө карашат, аз баланы карашат. Анан ар бир балага көңүл буруп, кичинекей балдар да, эми 1,5 айлык бала дегенде, ошону деген ар бирине сүтүн берип, курсагын тойгузуп, памперстерин алмаштырып, аны деген кроватка жаткызып, анан кроватка жаткызганда бирөө ыйлап калса, ага көңүл буруп, анан кээ бирде жубайым айтат, жетишпей калчубуз дейт. Жетишпей калып, балдар ыйлап, жетишпей калганда, анан заведующийбиз абдан жакшы аял болчу дейт. Баягы Грузиядан келген аял экен, уулу бул жака Америкага көп жылдан бери келип иштеп, анан ошо садикти ачыптыр дагы, анан кийин энесин алып келип бул жака. Анан ошо садиктин заведующий кылып коюптур. Биз дагы бир Бруклинде жакшы бир мероприятие болгондо, биздин үй бүлөнүн бир жакшынакай мини тою болгон. Ошондо ал бала бакчанын заведующийин чакырып сыйлап койгонбуз. Көп отурган эмес, бир 2 саатча отуруп, анан абдан ыраазы болуп кеткен. Достор, ошондой видео болуп калды бул бала бакчалар жөнүндө. Эгер мен айтпай калган нерселер болсо, ушул видеонун астына суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар болот. Анан убакыт болуп калса жооп бергенге аракет кылам. Мейлиңиздер, кийинки тема бул жака келген мекендештердин уулдары, кыздары мектепке барыш керек болсо, ошо мектеп жөнүндө анча мынча сөз кылып айтып беребиз. Анан мектептен кийин дагы бир керектүү бир маселелерди сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Например, бул жака келгенде баягы квартираны кантип табабыз, ошо квартирага кандай төлөш керек, эмне документ керек, кимдер менен сүйлөшүш керек, кандай нюанстар бар, кайсы штаттарда кандай, ошону айтып бергенге аракет кылабыз. Дагы бир жолу бир жумуш жөнүндө аракет кылабыз. Ошентип баягы сиздерге пайдасы тийгендей кылып видеолорду, баягы кооз болбосо дагы, дрон учурбасак дагы, убакыт жок болсо дагы маалымат берип туралы. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, ден соолук. Америкада баары жакшы. Бүгүн биздин каналдын туулган күнү 17 март. Мына тортты алганга убакыт жок болуп калды, буяка шашып пушуп келгем. Эми көрөбүз, үйгө барганда деле тозгонго аракет кылабыз. Менин дагы Руслан деген дос балам, менин группалашым политехте чогуу окуганбыз. Үй бүлөсүн алып жакында бул жака келиптир. Мага мурда чалып жүргөн, барам деп, туристический визам бар. 2-3 жыл мурун алып койгон, бирок коронавируска карата келбей калгам. Азыр баары ситуация жакшыбы деп менден да сурап калчу. Ооба, баары жакшы десем, үй бүлөсүн алып келиптир. Мага чалды. Нью-Йорктон ушундай симка сатып алдым. Машина прокатка алдым. Анткени алар Европаны полностью кыдырып, үй бүлөсү менен эс алып бүтүшүптүр. Азыр бул жактан анан азыр Вашингтон ДСни бүтүп,
Флориданы көздөй кетишти. Флоридада бир 3-4 күн эс алабыз дейт. Мен айтып бердим каяка барыш керек. Анан туугандары бар экен Синсинати шаарында, Агаяда. Бизден 1,5 сааттык жол. Анан ошол жака келгенде эмки жуманын акыры болуп калат. Анан ошо досумду тосуп алып, жакшынакай жерлерди көрсөтүп, үйдөн конок кылып, эт салып берип, шорпо ичирип дегендей. Колумбустун жакшы жерлерин көрсөтүп, турецкий кафелерге апарып, балдар менен келиптир. Балдарына да көңүл буруп, көңүлүң оорутпай, көңүлүң калтырбай, кичине көрөм деген жерлерин көрсөтүп, анан узатып коюш керек. Ошондой кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар достор. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, Достор, кечирип коюңуздар, кайра чыкканга туура келди. Бир нерсени унутуп калыптырмын. Жана бала бакчалар жөнүндө сиздерге айтпадымбы? Анан көп биздин айымдардагы сурап калат да. Биз Америкага барганда эмне жумуштарда иштейбиз деп. Анан кээ бир американецтер бала бакчага беришет кичинекей балдарын. Же болбосо убактылары аз болуп калса, же болбосо садик алыс болсо, же садикке берүү мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, анан бибиситер дегендерди нанимать этишет. Өзүңүздөр билгендей, биздин мекенибизден көптөгөн аял заттары келгенде, карындаштар, эжелер, апалар келгенде
ошо көбүнчөсү бибиситер болуп иштешет. Бибиситер болгондун бир плюс жагы да бар. Анткени бул жака келгенде квартира табыш керек да. Анан бибиситер болуп орношкондо реклама менен баягы көп чыгып атпайбы? Бизге бибиситер керек, жарым жаштагы баланы караш керек, 1 жаштагы баланы караш керек, же болбосо мектепке барган 2 баламды караш керек деп. Анан көбүнчө ошо бибиситер нанимать эткен адамдар бир комната бөлүп берет. Ошон үчүн квартира снимать этпей эле койсо болот. Бир комната бөлүп берет. Мыякта да көп кыздарды, карындаштарды тааныйбыз. Ошол бибиситер болуп балдарын карап, анан алар менен абдан жакшы мамиледе болуп калып, туугандай болуп калып, чоң майрамдарда чогуу тозуп, эки жакка чыкса, Флоридага, Калифорнияга чыкса, аларды да чогуу алып барып, жолун төлөп берип, жаткан жерин төлөп берип, гостиницанын. Анан ошо балдарын аябай жакында болуп калышат, чогуу тамак ичишет. Баягы кичинекей балдардын өзүнүн эжесиндей, апасындай болуп калат. Анан кээ бирде баягы жумушун өткөрүп, башка жумушка өтүп атканда ошол кичинекей балдарды таштагысы келбей, өзлөрүнүн балдарын таштап кетип аткандай ушундай акыбалда да болушат. Анан кээ бирөөлөр мындай да, баягы 5 күн баламды карап бер, анан суббота, воскресенье бошсуң дегендер бар. Ошондо мыякта подружкалар болуп калат да. Мыякта эжелерди, көп эжелерди таанышумун. 3төн, 4төн, анан бир үйдүн бир комнатасын снимать этип коюшчу. Баардыгы биригип, например, айына бир комната таап алышчу дагы $500. Анан бир 3, 4, 5 ошол комнатаны айына $100 төлөп, анан баягы выходной күндөрү, суббота, воскресенье күндөрү алар жиберишет. Шаарды кыдыргыла, эс алып келгиле, анан понедельник күнү кайра жумушту баштайсыңар деп. Ошол учурда баары выходнойго чыгып, кезигип, Манхэттенге барып, Бруклинди кыдырып, океандын жээгине барып, анан ошол тамак аш алып келип, ошол комнатада чогуу болушуп, кобурашып, сүйлөшүп, чер жазышып, анан понедельник күнү анан өзлөрүнүн жумуштарына кетишет. Анан жана айткандай, дагы айтып кетчү нерсе, бул бир гана баа эмес экен, бала бакчага бергенде. Эң кичине кымбатырагы бул кичинекей балдар. Например, жана биринчи группа 6 жумалык бала, 1,5 айлык баладан баштап 1 жашка чыккан баланын баягы төлөмү, например, эң максимум жанагы мен биринчи айткан бала бакчада $195 экен жумасына. Андан кийин балаңыздар кичине чоңойгондо, 1 жылга чоңойгондо, экинчи группага өткөндө бир $10 азайтып берет экен, $185 болуп калат экен. Анан кийинки группага өткөндө $175 болуп калат экен. Ошентип анан акыркы прескулга бара турганга чейин 5 жашка чыкканда баланы берсеңиздер, эң минимальный оплата экен. Анткени чоңураак бала кичине сөздү угат да, тамак ичсең тамак ичет, уктайлы десе уктайт, көп ыйлабайт. Ошон үчүн жеңилирээк болот деп, анан оплатасы кичине арзандай баштайт экен. Экинчи мен сиздерге пример кылып берген баягы бала бакча, например, эң кичинекей балдар болгон группа, биринчи группа $295. Анан экинчи андан баягы улураак группа 285, анан 275, 265 деп баягы балдар чоңойгон сайын азая берет экен. Анан эң акыркы айтып кетке турган нерсе, кээ бир ошо американецтерге бала бакчага бергенге караганда бибиситерге бактырган кичине жеңилирээк болот экен. Анткени бибиситерге мен сага күнүгө $150 төлөп берем, баламды карап бер. Же болсо 2 баланы карайсың, $150 төлөп берем, тамак ашың бизден болот. Эми тамак аш ичкенде эми алар жеген тамакты эле жеп, ошолор менен чогуу тамактанышат да. Анан жаткан жериңди бесплатно кылып беребиз дешет экен. Аларга дагы бир жеңилдик болот экен да. Анан биздин Кыргызстандан келген, Казакстандан, Өзбекстандан келген, СНГдан келген, Россиядан келген ошо аял затына баягы бир чети жеңилдик кылып берет экен дагы. Анан бир чети өзлөрүнө да жакшы экен. Ошону гана кошумчалап коеюн деген.